Özün bilbegen jigitler көбөйүp кетти. Бирөө үйлөнүптүр. Шундай жорукчан сулуу кыз үйлөнүп келип, анан базардан кой сөйдүрүп келип, этти бышыр десе, жаңа келин эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды билбейт экен. Анан бала машинага түштү апарып, кайнатага апарып бериптир. Кыздыңар эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды, тартканды, желектегенди, беш бармак кылганды, сүзгөндү үйрөтүп койгула, 3 айдан алып кетем дептир. Деп аты кайната макул дептир. 3 айдан кийин үйрөтүп кой. 3 айдан келсе айттыр, кызга үйрөттүк. Эт тартканды билет, эт сүзгөндү билет, эзилтип жибербейт, каттык кылып койбойт, желек тартканды үйрөндү, бардыгын билди. Бирок күйөө бала келип калыпсыз. Күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр. Эште бир кошкор турат. Ушуну муздап берсеңиз, желектеп берсеңиз, кызын бышырып берсе сизге. Десе мен сойгонду билбейм дептир. Sen soygondu bilbesen ana bışırgandı başına tatkasın mı? Sen ошо базардан эле алып атап жей беришиң керек экен. Бас сен сойгонду үйрөнүп кел, анан кызымды сага берем деп кайната коелу. Ошон үчүн адамдар өздөрү караш керек да.